Musulman ümmeti aң kagылышыбыздан кийин дагы өзгөрүүлөргө өтө чоң ыкчамдык менен, өтө тездик менен жана өтө дилгирлик менен киришти. Бул арада кол салгандар да болду, чакан уруулардын кыянаттыктары да болду, мусулмандардын жооп кайтаргандыгы да болду. Иши кылып азыр биз сиздер менен аң кагылышыбыздан кийинки мусулмандардын жүрүштөрү жөнүндө сөз кылабыз. Banu Lihyan urusu Mekke'ge жақын жайлашқандықтан Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар қиянаттық менен 10 сахабаны Ар-Раджиде өлтіргеніне қарабай ушуга чейин кол салган эмес эле. Анткени аларга жардам тез келип калышы мүмкүн эле. Бирок азыр абал башка. Курайштар алсыраган. Учурдан пайдаланып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Бану Лихyan урусуна Османдын жанында Куран өрөөнүнө жүрүш жарыялайт. Бирок Мадинадан ал изин жашырып чыгат. Алгач Шам тарапка чыгат түндүккө. Анан кокусунан эле түштүккөдөй бурат дагы өтө тез ылдамдык менен Османга, андан кийин Куранга жетип барат. Бирок баары бир ошол кездеги өзүнчө бир почтабы чыгылып, Бану Лихyan мусулмандардын жүрүшү тууралуу угуп калат да, дароо заматта жер жыткандай ошо чөлгө, ташка, сууга сиңип жок болуп кетишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жерге 2 күн токтоп, чартарапка аскерлер жибергенине карабай, эч ким колго илинген жок. Кайтаарда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам меккеликтерге өзүн эстетип коюу үчүн Кура әл-Гамимге 10 чакты сахабасын жиберет жана алар кайткан соң 2 жумалык сапар аяктап, мусулмандар Мадинага кайтышат. Ушул эле айда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40ка жакын сахабасына Уккаш ибн Михсанды жетекчи кылып, Ал-Гамир кудугуна бедуиндердин Бану Асад урусун тынчтандыруу үчүн жүрүшкө аттандырат. Уккаш ибн Михсан жетектеген 40тан ашуун сахаба Ал-Гамир кудугуна жетип жетпей, бедуиндер алардын келейтканынан кабар алып, кабарын угуп, ар жака качып, житип жок болушат. Ошого карабай, алдыларынан чыккан булардын кээ бир өкүлдөрү менен согушуп отуруп, мусулмандар Мадинага 200дөй төө олжосу менен кайтышат. Андан соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад ибн Масламанын жетекчилигинде 10 эле сахабадан турган чакан колду бедуиндердин Бану Салаба урусун тынчтандыруу үчүн аттандырат. Мусулмандар түнү жүрүп, күндүзү эс алат, көзү көрүнбөш үчүн түнү жүрүшөт, бирок ошого карабай Бану Салабанын чалгынчылары мусулмандардын келейткандыгын билет да, аларга кокусунан кол салып, мусулмандардын баарын кырат. Мухаммад ибн Маслама жарат алып качат. Бул кабар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Убайда ибн Ал-Жаррахтын жетекчилигинде 40тан ашуун сахабасын Мухаммад ибн Масламага жардамга жиберет. Абу Убайда ибн Ал-Жаррахтын чакан колу аларга жетпей калат, анткени Бану Салаба тоо ташка качып житип жок болот. Бирок артынан жетип барган Мухаммад ибн Масламанын согушкан жерине жетип барган Абу Убайда ибн Ал-Жаррахтын колу шейит болгон мусулмандарды жерге берип, Мухаммад Масламаны өздөрүнө кошуп алып, жана душман качып баратып, таштап кеткен малу дүнүйөсүн олжолоп кайтат. Көп өтпөй, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ал-Жамим кудугун жерлеген Салим урусун талкалоо үчүн Заид ибн Харистин аскерин жиберет. Алар душманга кол салып, көбүн туткундап, бай олжо менен кайтышат. Жумада Ал-Ула айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Заид ибн Харисти 170 атчан сахабага жетекчи кылып, Ал-Айс аймагына жүрүшкө аттандырат. Заид ибн Харис 170 атчан аскери менен Ал-Айста Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы Абул-Ас, тагыраак айтканда Зайнаптын күйөөсү жетектеген кербенди колго түшүрөт.
Абу Ал-Айс, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы, кербеден қачаттағы Мадинаға жашырынып кіріп, өзінің аялы Зайнаптан сұранады пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ортомшылық қылусын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не болса дағы күйеу баласы ғой, сахабаларынан өтініп, анын кербенін қайтарып беруіне. Сахабалары пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзін екі қылбай, анын күйеу баласының кербенін қайрадан толығыменен қайтарып берішеді. Абу Ал-Ас Маккаға келіп, бүт кербендерді иелеріне тапшырат. Анкен ал болғаны кербен басшы, кербен аға аманат болған. Кербендердің барын тапшырып бүтіп, қайрадан Мадинаға келіп, динді қабыл алады. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жылдық чоғу жашавағандығына қарабай тұрып, қайрадан Зайнап менен үй бүле болып жашаусына рұқсат береді. Ушул кезге чейин мұсылмандардың қолына еч түшелек Салаба ұрысына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағын бір жүріш жариялайды. Бұға Зайдты 10 сахаба менен қошып ат-Тарафқа жібереді. Салаба ұрысына дағы Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзі шығып тұр, бізге жүрішке деген хабар жетеді дағы. Адатынша мұсылмандар аларға жетпейлі қачып жоқ болышады. Бірақ Зайд Мадинаға 10 шақты төе ол жолып қайтып келеді. Зайд ибн Харис ошол эле жылдын Ражап айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен ондон ашык аскер чакан колу менен Ал-Кура өрөөнүнө ошол жерде жергиликтүү бедуиндердин мусулмандарга каршы кол чогултуп атканын чалгындоо үчүн жолго аттанышат. Жана Ал-Кура өрөөнүнө жеткенде аларды жергиликтүү бедуиндер кокусунан кол салып 10 чакты сахаба салгылашууда шейит кетет. Зайд ибн Харис өзү дагы 3 сахаба менен жарадар болгонуна карабай араң качып кутулушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жүрөшкө мусулман аскерлерин, сахабаларын Абу Убайда ибн Ал-Жаррахтын жетекчилигинде жиберет. Жүрүш ушунчалык оор болгондуктан мусулман аскерлери жолдо жалбырак жей баштайт. Ошондуктан жүрүштүн атына жалбырак жүрүшү деп аталат. Эң негизгиси алар төөлөрүн жей баштаганда, сое баштаганда Абу Убайда буга тыюу салат. Төөлөр бұл мұсылман аскерлеріне улоо эле. Күндөрдүн биринде бул аскерлер ушу деңизге чыгып калат, Кызыл деңизге. Биз азыр Кызыл деңиздин жээгинде турабыз. Ушул деңиздин жээгинде деңизде өлүп калган чоң бир амбар аттуу балыктын өлүмтүгүн табышат. Ал балык ушунчалык чоң болгондуктан анын кабыргасынын астынан эң чоң төөгө минип, эң чоң сахаба өтсө да кабыргага тийчүмес экен телдеси, баш кийими. Ушундай чоң балык болгон экен. Мына ошол балыктын етинен жеп, май менен күч кубат чогултушат. Жүрүш бүткөндөн кийин Мадинага кайтканда Абу Убайда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мына ошол балыктын эти жөнүндө айтып берет. Ошоно пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун ардан калдыбы экен, мага табыларбы экен дейт. Сахабалар өздөрү менен ала келгендери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы бөлүшөт. Ал затта мына ушул балыктын этинен ооз тиет. Кийинчерээк сүрүштүрсөк, амбар балыгы мына ушул Кызыл деңизде жашачу, азыркы тил менен айтканда кашалот кити экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ал-Мусталик урусунун башчысы Ал-Харис ибн Абу Дирар ар кайсы араб урууларынан кол топтоп Мадинага кол салууга даярданып жатканын угат. Жана Бурайда ибн Ал-Хасиб аттуу сахабасын бул маалыматты текшерүүгө жиберет. Ал чалгынчылардын сөзүн тастыктап кайтат. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Ал-Мусталикке жүрүшкө аттанат. Ошол эле учурда Ал-Харис ибн Дирар да Мадинага тыңчыларын жиберет. Бирок алар мусулмандарга колго түшүп калышат. Мусулмандардын жүрүшү тууралуу уккан Бану Мусталик жана ага кошулган кээ бир араб уруулары корккондорунан качып кетишет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабандын акыркы күндөрү аларды Кудайт деген жердеги Ал-Мурайси кудугунда жетип, утурлап жетип, аларга кол салып, аларды талкалайт. Көп аялдар, көп курал жарак, малу мүлк олжого түшөт мусулмандарга. Жана ошондо Бану Мусталиктин уруу башчысынын кызы Жуайрия дагы туткунга түшөт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны сахабасы Сабит ибн Кайска олжолойт. Бирок кийинчерээк ал ошо уруу башчынын кызы экендигин укканда Сабиттен өтүнүп, анын ордуна башка күңдү берип, Жуайрияны азаттыкка бошотот.
уруу башчысынын кызы болгондуктан урматына азаттыкка бошотот жана өзүнүн никесин сунуш кылат. Албетте Жубайрия пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын никесин кабыл алат жана сахабалар дагы кийин Мадинага кайткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайын журту деп Бану Мусталикка урмат сый кылган акыбалда алардан исламды кабыл алган 100 кишини да бошотушат. Ол жолорун да кайтарып беришет. Ооба, мусулман үммөтүнүн баштапкы этапы оңой болгон эмес. Жүрүштөр жана жеңиштер. Бирок бул учурда эки жүздүүлөр да кол кушуруп отуруп берген жок. Эмеки көрсөтүүдө эки жүздүүлөр кандай кылыктарды кылып атты? Эмнеге мусулмандар бул жүрүштөргө чыгып атты? Эмнеге мусулмандар жооп берип атты? Себеби капырлардын эки жүздүүлөрдүн кылыктары ушуга түрткү болуп атты. Ошол жөнүндө сөз кылабыз.